Тывада кыргыздар бүгүн Достор, мен ошентип Тыва Республикасынын Кызыл шаарына келип калдым. Өнөкөй эле шаарлар экен. Биздин шаарлардан дагы бир аз мисалы Жалал-Абад шаарынан, же болбосо Каракол шаарынан, Токтогул шаарындай жер экен десем жаңылышпайм. Халкынын саны бирок көп экен. Халкынын саны 140-150-ге чейин. Ошондой эле аймагы да чоң экен. Бул азыр базарына келдик. Кыргыздардын көбү базарда жайгашкан экен. Мынакей достор, ошентип базарда жүрөбүз. Кыргыздар көп экен бул жакта. Болот экен соода түйүнү, кечки базарды жыйнап атат. Болот экен жүгүп түртүп кетип атабыз. Жайын жыйнап бүттүк азыр, бираз жардам берип жеттим азыр. Достор, Тывада кыргыздар бүгүн жумушунан кийин атайын футбол уюштурушуптур. Футбол ойноп турушат экен жумасына колдорунан келишинче. Анан атайын ошол Кыргызстандын футбол кандай экенин көргөзүп коеюн деп мен атайын келдим. Бираз азыр разминка кылып футбол ойноп, буюрса кыргыздар менен жакындан таанышабыз. Албетте жердештерим менен келдим. Азыр Токтогулский класстарды көргөзөбүз. Ошентип формалар даярдап беришти. И обратно провозили на это долину. И из-за этого назвали долину царей. Мне вот уже 4 дня нахожусь среди вас, я, как вы знаете, я режиссер, продюсер. Я почувствовал, в том году, когда я приезжал, я посмотрел этот прекрасный музей, музей собрали, красиво. А как вот этот археологи находятся, вот за 4 дня узнал. Это большой, огромный труд.
археологи, оказывается, делают такой большой труд, а работники музея создают композицию, оживают, и смотря на этих экспонатов, каждый человек, наверное, почувствует исток, свою исток, откуда он, что. Мне было прекрасно. Это Тува, я как понял, это один из государств, который очень большое археологические находки и археологические местности. И здесь люди добрые, студентам я пожелаю, чтобы тоже находили такие открытия. Я думаю, вы очень счастливы, молодежь. В такой конференции наши студенты не поучаствовали. Видите, у вас есть такая конференция, это удивительно, это вообще прекрасно. Кыргызстан. 5 жылдыздуу отель эмес, жөнөкөй эле. Биздин кыргыз инелерибиз жашаган үйгө келип жатып кеттик. Ушинтип кыргыз жигиттеринин күндөрү өтүп атат. Жада калса кыргыздар Кыргызстандагы өздөрүнүн жеке машиналарын дагы пайдап келип алыштыр, өзүңүздөр көргөндөй кыргыз номери менен турат. Бул жерде үйдүн коросун мындай жасалгалар менен жасап аракет кылыштыр. Буюрса буну дагы биз өзүбүздүн жерибизге кылсак болчудай. Кыйын деле эмес экен. Бирок кызыктуу экен. Достор, Тыва Республикасынын Кызыл шаарынын борбору. Борбор да площадь. Борбордук аянт экен. Өтө деле чоң эмес экен. Азыр ушул жерден баштап 200 метрдей жер экен. Мына бул ЦУМ экен, Кызыл шаарынын. Алмаз бар экен бул жакта. Бул жактар жөнөкөй эле көчө болуп кетет экен. Эске сала кетсем, Тыва Республикасы Монголияга жакын болгондуктан мындай скульпторлорду дагы Чыңгыз ханга окшоштуруп турам. А бул жер болсо Тыва Республикасынын өкмөт үйү экен. Өкмөт үйүнүн асты мындай өздөрүнүн улуттук эмес болобу булардын үйү. Бул да ошол монгол улутуна, Кытай улутуна жакыныраак мындай жасалгаланган үйлөр экен. Үйлөрдүн формасы ушундай болгон да. Сыйына турган жерден оны айлантып. Мынакей айлантып, сыйынып, анан кетишет экен. Булардын салттары боюнча ушинтип айлантып, сыйынып, анан колдон келген садакасын берип кетишет экен. Кыргыздар, привет! Бишкек, привет! Токтогул! Келиңиздер, Мой золотой, что вы там носите?
Выходите. Кино снимать приехали. Нас не надо, мы красивые. Кадр не надо портить. Кадр не надо, а то испортите. Исторический фильм нашел. Арғылан ұшсы бір әлі. Сатаны. Лазы. Таза Кыргызстын нукура баласы. Ким? Киноны көргүлө. Кандай анан сага? Тыва жак отабы? Жакпайсың. Качан кетесиң? Сагындыңбы Кыргызстанды? Не жөнүндө айтып бере аласың? Тыва жөнүндө. Кандай сага мындай жакшы элестерди калтырды Тыва? Мага элестерди эңсеyi калтырды. Энсей дарыясыбы? Дагы? Чоң бекен, кичинекей бекен. Билесиңби ал кыргыздардын жери суузу болгонун? Билем. Энисей эмес. Кыргызча аталышы кандай? Энисай дейт. Ошончу. Не бул жактарды Кыргызстанга алайын деп келдиңби, Тываны? Илгерки биздин жер дейт го. Ким? Кыргыздар? Биздики алайын деп келдим. Алайын деп келдиң, а? Достор, биз ошонч борбордук дүкөндөрдүн бирине келдик. Анан мондай эликтин теризиненби мындай ботинкалар бар экен. Прям эликтин бутундай эле көрүнөт экен. Унта, да? Ушундай кызыктуу магазин бар экен. Из чего это сделано? Чернобурка, лиса, писец, волк. Вот чернобурка. Вот это вот лисы рыжие. Белая это писец, а это волк. А вот эти из чего сделаны? Это камус олень, это олень. Олени, да? Олень. Ну, угадал, значит. Достор, дал ушул базарда кыргыздардын дээрлик бардыгы соода кылып, борбордук базар экен бул. Мына ушул базарда кыргыздардын көпчүлүгү тиричилик кылат экен. Ушул базарда өнүгүп өсүп, ушул базарда өмүрүн өткөрүп келе жаткан биздин мекендештерибизди көп жолуктурдум. Мен шаарда байкагандардын бири интеллигенция, айылдан келген, же болбосо ушу шаарда жашагандар көбүн эсе ичкиликке берилип кеткендер экен. Өкүнүчтүү. Көп бергиликтүүлөрдүн айтымына караганда шыктуу колунан бир нерсе келген инсандар бардыгы чоң шаарларга көчүп кетет экен. Шаарда бир аз криминалдык элементтер көп экен. Уруш талашка көп барышат экен. Сондай бир жашоо турмуш өткөрүшөт экен. Чындыгында ичкилик көп экен. Мындакта көп ичкилик экен. Соода кылган тыйынчтер аз экен. Сооданы биздин кыргыздар катырат экен. Достор, азыр алыс эмес жерде Енисай дарыясы бар экен. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Енисай дарыясы буларда Енисей деп аталат, бирок биздин байыркы кыргыздар ошол Енисайды бойлоп жайгашкан деп тарых барактарында айтылып келет. Мына ошол азыр Енисай дарыясына баратам. Жумуштан кийин бул айылдамада эл көп. Достор, Енисай дарыясына жакындап калдык. Бул жер Енисай дарыясынын жээгин атайын жазалгалап, коноктор келгенге шарттарды түзүп коюшуптур. Мынакей жашоочуларга, конокторго атайын мындай
жээкти жасалгалап шарттарды түзүп коюшуптур. Байыркы Энисай дарыясы. Бул жерде жашоочулар айтат, быйыл болуп көрбөгөндөй Энисай дарыясы суусу кирип кетиптир. Көлөмү азайыптыр дейт. Мындай канча бир жылдан бери мындай деңгээл суунун деңгээли түшө элек болчу деп айтышты. Достор, дарыянын жээгинде дарыянын аркы өзүнө алып өтүшөт экен. Анда эмес азыр ошол жака барабыз. Дарыянын аркы өзүндө Будданын храмы турат. Ошого барып келебиз анда буюрса. Достор, Тыва тилинде окшойт. Тоонун боруна дагы бир жазуулар жазып коюшуптур. Ал дагы жакшы бир кооз көрүнөт экен. Аябай жакшы жазышыптыр. Азыр кайыкты көздөй кетип баратабыз. Бул жерде атайын дарбазасы бар экен. Достор, азыр кайыктар менен сүйлөшүп келдик. Буюрса Энисай дарыясын аралап, тигөөскө өтүп, Будданын храмын көрүп келебиз. Азыр дагы 3-4 киши алыш керек экен. Ошо менен бир кайык болуп барып келет экенбиз. Күтүп турабыз анда. Достор, ошентип сиздерди Энисай дарыясы менен жакындан тааныштырганга аракет кылдым. Бул Хакасия Республикасы, Тыва Республикасы тарых барактарында айтылат. Ошол Хакасиянын айланасында өңчөй кыргыз эли жайгашкан. Бул Тыва Республикасынын Борбор шаары дагы кызыл экен. Кызыл сиз орустарга кандайча которулат сиздердин тилиңиздер боюнча десем, ал деле красный экен. Сондуктан биздин тилибиз бир болуп атат, окшоштук жактар көп экен. Булар дагы Азиянын борбору деп өздөрүн эсептейт экен. Ушундай достор. Сиздер менен буюрса дагы көп жерлерди көргөзүп сиздер менен бир болгонго аракеттерди кылам. Мына азыр биз турган жер Энисай дарыясынын бою. Тыва Республикасы, Кызыл шаары. Сиздин атыңыз ким? Атыңыз? Аржан. Атыңыз Аржан. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук. Түшүнүп атасызбы мени? Түшүнүп атасызбы? Түшүнүп. Түшүнүп. Понимаете меня? Что ты сказал? Вы понимаете меня? Переводи. Түшүнүп. Да, понимаете меня? Мои слова понимаете? Сейчас. Түшүнүп. Түшүнүп атасызбы мени? Это я не понял. Нан бар үйдө? Үйдө нан бар. Куртак ачка болду, куртак. Түшүндүңүзбү? А мы назад. Үйгө чай ичесизби? Катын барбы үйдө, катын? Бар. Түшүнүп атат, достор, түшүнүп атат. Достор, бул жакта кызыктуу боз үй жасалгасы бар экен. Кыргыз тилине боз үйүнө окшош экен, бирок монголдордукуна дагы окшош экен. Кыяз ошо кыргыздардыкына окшош боз үйлөр. Жанынан барып көрөбүз азыр. Бул жакта өзүңүздөр байкагандай дээрлик Кытай стилинде же болбосо монгол стилинде булар ошо Монголияга жакын жашашкан калк экен. Ошондуктан булар үйлөрдүн кырын чыгарып ушундай стилде курушат экен көбү.
Албетте булар атайын ушундай мындай кооз жасалгазы окшойт. Көбүнесе ушу кооз жасалган менен коноктор үйү же болбосо бир кафе ушундай стилде кылышат экен. Андан сырткары мына дал эле ошондой боз үй экен. Бирок биздин боз үйгө такыр окшошпойт. Эшиктери. Бул атайын Ахиллестин киносунда ушундай боз үйлөрдү мен фильмден көрүп алгам. Андан сырткары Монголиянын да ушундай бир боз үйлөрүн фильмдерден көрүп калган учурлар болгон. Бирок биздикине такыр окшошпойт. Түндүгү бар экен, түндүгү биздикине окшош экен. Кармалап көрөлүчү азыр ууктар менен жасалганбы? Ооба, ал ууктар бар экен. Ууктар менен жасалыптыр. Мындай эс алчу бастырмалар да ушундай стилде жасалыптыр.